Ушул күндөрү Сусамыр Талас Тараз жолунун реконструкцияланып 4-фазасын ишке ашыруу боюнча даярдыктар жүрүүдө. Алардын орчундусу жаңы жолду салууга тоскоол болгон жол жээктеги мыйзамсыз курулуштардан арылуу. Президенттин 56 жарлыгына ылайык жол жээктеги айыл өкмөттөр жергиликтүү тургундар менен иш алып барууда. Маселен, Кең Арал айылында кызыл сызыкты бузган 200 дарбаза жана чарба курулуштары аныкталган. Учурда анын 50-сү бузулду. Айыл өкмөтү эл арасына түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Өз кезегинде жергиликтүү тургундар туура кабыл алып, талапты аткарышууда. Белгилей кетсек, Сусамыр Талас Тараз жолунун реконструкциялоонун 4-фазасы Талас шартындагы автовокзалдан Кыргыз-Казак чек арасына чейин жүрөт. Каражаты такталган. Кыргыз Республикасынын президентинин 56 жарлыгын ишке ашыруу максатында айыл аймагыбызда мына кызыл сызыктан чыгып кеткен заборлорду бузуу иштери жүрүп жатат. Айыл аймагыбыздын элине ыраазычылык билдирип коелук. Ушул жерде мынакей туура түшүнүү менен кабыл алып, чыгып кеткен жерлердин бардыгын бошотуп мамлекетке өткөрүп берип атканына. Анча-мынча айылдардан баягы биздин ушу 4 полосолук болгонуна байланыштуу тротуарлары ушу батпай атат да. Ошон үчүн анча-мынча кээ бир айылдарда, кээ бир баягы крутой повороттордо, кээ бир айылдарда ушу жылдырганга туура келип атат. Бунун бардыгын эми эл менен макулдашылып, айыл өкмөттөр ушу өздөрүнүн ушул талапты аткарышып, ушу биздин долбоорубуз ушу сапаттуу болуусуна аракетте жумуш үстүндө жүрүп атат. 4-фаза жалпысын 94 километр болот. Ушул Талас шаарынын этегинен башталып туруп, ушул бүт айылдарды аралап, ушу Кичи Капка менен ушу Казакстанга кирип кете турган трасса болуп атат.